Таныл Басир рахматуллах мана күн чыккан кезде дайым күнгө кайрылып мындай жаңы күн таң аткан кезде айтчу экен, күн бизге кайрылат экен. Эгер акыл менен ушу күнгө карай турган болсок, кече дүйшөмбү эле, бүгүн сейшемби болуп атат. Күнүгө караганда күн, я ибн Адам, ана халкун жадид. Адам баласы, мен сенин өмүрүңдөн бир жаңы күнмүн. Ва ала амалука шахид, сенин жасаган амалдарыңа, ишиңе мен күбөмүн. Фахтаним менден пайдаланып калгын, фа инни ла ауду иля йаумил кыяма. Албетте мен кыяматкача кайра келбейм дейт. Бир чындык бар, бүгүнүбүз эртең болот. Эртеңибиз эч качан болбойт. Андай боло турган болсо, жашоодо инсандын 3 күнү бар да. Бүгүнү бар. Яумул мафкут, кече өткөн күн. Кече дүйшөмбү күнү ал кайра келбейт ал. Ва яумул маууд, уадаланган эртеңки күн бар. Ва яумул машхуд, күбө болгон күн бар. Бүгүн жашоо. Ошо эрте кечебиз кетти, эртеңибиз ал күмөндө. Эртең барбы жокпу? Негизги бүгүн эле күнүбүз бар. Ошо бүгүнкү күндөн пайдаланган, бүгүнкү күндү эч качан эртеге, бүгүнкү ишиңди, жумушуңду эч качан эртесиге калтырбастан ибадат менен Аллах Таалага ыраазы боло турган элге, жерге, үй бүлөңө, диниңе пайдалуу убакытка пайдаланыш керек.